шаардын тургундары айдоочулардын санына караганда жүргүнчүлөр көп. Азырынча шаар ичиндеги жол акысынын наркы чечиле элек. Бирок митингге чыккандар элге акырын кулак кагыш кылып коюп, жакын арада баасын көтөрүшөт деп чоочулоодо. Алар 1,5 миң айдоочуга караганда 1 миллион элдин кызыкчылыгы өйдө деп калктын үнүн жеткирүүгө келгенин айтышты. Бензин мындан кымбат учурлар болгон, бирок баа өскөн эмес да. Азыркы учурда бензинге шылтоолоп, башка продуктларга болгон баанын өсүшүнө шылтоолоп, бул маршруттук мен божомолдогондой мафиянын кызыкчылыгында, кайсы бир линиялардын ээлеринин кызыкчылыгында ошолордун капризин аткарып, бул бааны өстүргөнгө аракет кылып жатат да. Бул азырынча информационный взброс. Элге атайын ушундай маалыматты ыргытып көрүштү. Эгер эл аны кабыл алса, дальше мындан ары ошол бааны өстүрмөкчү деп божомолдоп атам да. Өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп эле эки жактын тең көңүлүн ала бербестен чечкиндүү кадамдарга барбаса, бул шаардын тургундары, бул Балбак мырза шаардын мэри катары биринчиден шаардын тургундарынын укугун коргош керек да. Андан соң мэрдин кеңешчиси жана транспорт башкармаларынын өкүлү жарандык активисттерге жолугууга чыгып, маселе бүгүн эртең чечилбей тургандыгын билдирди. Аны менен катар талкуу аянтчасына айдоочулар менен катар жарандардын өкүлдөрүн да кошо чакырып, биргеликте ийри олтуруп түз кеңешерин убада кылышты. Боюнча шаардык транспорт башкармалыгынын буйругу негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топ азыр канча баада болот экен расчетторун жазышып, бүгүнкү күнү анализ регулятивного воздействияны жазып даярдап атабыз. Анализ регулятивного воздействия жазып даяр болгондон кийин бул материалдардын баары Министерство экономикага жөнөтүлөт. Ал жерден каралып чыгат. Каралып чыккандан кийин бизге кайра болот. Монча баа болот экен, монча баа болот экен. Азыркы күндө бул канча сом, 20 сом, 15 сом туура эмес. Андай баа бул азыр жумушчу иштеп чыгып туруп, чыккандан кийин Мэриядан билдиргенде маршруттук линиялар жеке компаниялардык болгондуктан көйгөй жаралууда. Ал эми муниципалдык транспорттун саны тейлөө үчүн жетишсиз. Бирок биз азыр ошону баары менен сүйлөшүп атабыз, айрыкча айдоочулар менен. Алардын арасында деле мындай жалпы эмеси жок да, стратегия кандай кылганда өнүгөт бул маршрут. Биз ошолорду сүйлөшүп атабыз. Жаңы 30 линия ачып берели деп атабыз. Өзүбүздүн талаптарыбызды коюп атабыз. Льготниктерге мондай баа коюп бересиңер деп төмөн бааларды айтып атабыз. Маршруткаларды орду менен ташыгыла деп аны айтып атабыз. Жаңылагыла, газга өткүлө деп, же электробустарды алып келгиле деген да сунуштар болот. Бунун баары ачык болот. Бизде эч кандай жашыруун жок. Бул жерде эч ким менен калкалаган жок. Силер дагы жеке катышкыла. Ошондой маалыматыңар болсо айткыла. Водительдер зарплата отургузган эң негизги плюс эмнеде билесиздерби? Анткени водительдер жолду айдап баратканда эмне үчүн ДТПлар болот, эмне үчүн пробкалар болот асоочуда. Анткени алардын функциясына акчаны алууда функция керек болуп атпайбы? Буга чейин да жүргүнчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзгөндө алардын басымдуу бөлүгү алгач пенсия, жөлөк пул жана айлык акы көтөрүлмөйүнчө каршы экендигин билдиришкен. Ыңгайлуу эмес, 15 сом калсын. 15 сом кылса, эми маршруткалар үчүн туура, эл үчүн кыйын да негизи. Туура деле болуп калды, кайра иши көтөрө албашты мүмкүндүк. Кечкиси анысы деле 12 сомдон болот го. Эми 15 сом деген орун алып калат элге. Пенсионерлерге орго. Маалымат үчүн айта кетсек, Бишкек шаары боюнча 99 маршруттук линия бар. Алар 39 жеке фирмага караштуу. Ал эми 1,5 миңдей кичи автобус бар. Айдоочулардын айтымында бардык линиядагылар иш таштоого барбайт. Биздин азыр элдин деңгээли ага жете элек да. Сразу көтөрө калгангачы муну давно эле көтөрүш керек негизи. Элдердин пособиясы, пенсиясы кичине кошулуп көтөрүлсө, биз уже көтөрүшүбүз керек. Борбор калаада жол акысын көтөрүү боюнча маселе акыркы 2 апта аралыгында кызуу чекке жетти. Мында айдоочулар жол акысын көтөрүү талабын коюп, анын себебин азыркы кымбатчылык менен байланыштырууда. Деген менен муну айрым гана фирмалардын туруксуз абалдан пайдаланып, айдоочуларды тукуруп жаткандыгын айткандар да бар. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жыроев, Нур Ньюс, Бишкек.